Salam dostlar. Bugün men sizler menen 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган дагы бир кезектеги сабагымды баштайын деп турамын. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасына көңүл буралык. Биздин бүгүнкү сабактын темасы туюнтмалардын маанилерин салыштыруу. Билесиңер балдар, жашоодо салыштырууга көп мисалдарды келтирсек болот. Мисал үчүн, айрым учурда адамдардын жашын салыштырсак болот. Улуу, кичүү. Силер сүрөттө көрүп турган чоң энесин, кызын, небересин, үчөөсүн жаштарын салыштырсаңар болот. Же оор, жеңил деп да салыштырышыбыз мүмкүн. Салмактарын. Же болбосо барабар болуп калышы мүмкүн. Карандаштарды карагылачы, булардын узундуктары бирдей болуп калып атат. Же биздин жашообузда адамдардын жашынан, салмагынан, боюнун узундугунан башка дагы сандарды да салыштырууга туура келет. Мына силер көрүп турган эки санды салыштырсак болот. Же кээ бир учурда сандардан түзүлгөн туюнтмаларды да салыштырууга туура келип атат. Көрдүңөрбү? Мына силер менин артымда көп нерселерди салыштырууну көрүп турасыңар. А мен бүгүнкү сабакта ушулардын арасынан туюнтмалардын маанилерин салыштырууну өтөйүн деп турамын. Ал үчүн балдар, салыштырууда алгач эки гана түшүнүк пайда болушу мүмкүн. Эки нерсени салыштырып жатсаңар, бирөө барабар болушу мүмкүн, бир вариант. Бирөө барабар эмес болушу мүмкүн. Башка вариант жок. Кайталайм. Эгер эки нерсени же эки конкреттүү учурда эки санды же эки сандуу туюнтманын маанисин салыштырып жатсак, экөө барабар болушу мүмкүн же барабар эмес болушу мүмкүн. Эгерде барабар эмес болуп калса, анда чоң болушу мүмкүн, кичине болушу мүмкүн. Чоң жана кичине деген белгилерди так барабарсыздыктар дейбиз. А чоң же барабар, кичине же барабар деген белгилерди так эмес барабарсыздыктар дейбиз. Айрым учурда бир нече чоңдуктарды салыштырууга туура келсе, андаларды кош барабарсыздык түрүндө жазууга дагы болот. Демек көрдүңөрбү? Биз туюнтмалардын, сандуу туюнтмалардын маанилерин салыштырууда ушул белгилерди колдонобуз. Барабар, чоң же барабар, кичине же барабар, чоң, кичине деген белгилерди колдонуп, биз маанилерин салыштырган учурлар кездешет. Эми достор, ушул маселени чыгарып көрөйүн. Мынакей, биринчиси силерге белгилүү болуп маселеде каралгандай 6-класс жөнүндө сөз болуп атат. Мен кыскартып жазайын. 6-класста баардыгы канча окуучу дейт? Демек 84 окуучу экен. 84 окуучунун канча проценти 5 жана 4-кө окуйт деп атат? Алардын 75%. Демек 75%. А 5-класстыкы? Демек 5-класста баардыгы канча окуучу экен? Маселенин шартын карасаңар, 120 окуучу болуп атат. Могу жерге мен силер окуучу дегенди жазып коеюн, толуктап. Окуучу, мынакей. Демек мунун 120 окуучунун канча процент экен? 75 болсо 120 окуучунун 40% деп атат. Демек ушул 40%-ти 4 жана 5 окуйт экен. Эми балдар, ушул маселени чыгарыш үчүн мен туюнтма түзөйүн. 84 окуучунун 75%-ин табыш үчүн 75% дегенди силер жаза аласыңар. Ондук бөлчөк түрүндө жазсаңар да болот. Мисалы үчүн 0,175 деп. Же жөнөкөй бөлчөк түрүндө, эсиңерде барбы? 4/3 деп койсоңор да болот. А 40%-ти ондук бөлчөк түрүндө жазышыңар керек болсо, 40% 0,10/4 деп жазсаңар болот. Же болбосо 5/2 деп жазсаңар болот. 5/2-ни мен кайдан алдым балдар? Ойлонуп көрөлүчү, мына 5/2-ни алыш үчүн 40%-ти 100/40 деп жазып алмаксыңар. 10го кыскартсаңар 10/4 чыкмак, аны 2ге кыскартсаңар 5/2 чыгат. Демек мен 5/2 деп жазып койсом болот. Эми силер көрүп тургандай 84 окуучунун 75%-ин табыш үчүн 84 көбөйтүү 4/3 деген туюнтма түзүлөт. Экинчи учурда 120-ны көбөйтөсүңөр 5/2-ге. Мынакей балдар, ушул эки сандуу туюнтманын маанилерин салыштырганга туура келет. Мынакей салыштыралычы? Келгиле озеки эле эсептейбиз. 84 менен 4 кыскарып кетсе 21 калат. 21-ди 3кө көбөйтүп койсоңор 63 чыгат. А бул жерде 120 менен 5 кыскарып кетет дагы 24 чыгат. 24 менен 2-ни көбөйтсөңөр 48 чыгат.
Урматтуу окуучулар, 63 деген берилген туюнтманын мааниси. 48 деген экинчи туюнтманын мааниси. Бул экөөнү салыштырсаңар, 63 48ден чоң. Көрдүңөрбү? Мен бул маселеге жооп бериш үчүн бул маселенин жообун мына ушул туюнтмалардын маанилерин салыштыруу менен бергенге аракет кылдым. Демек, бул жерде силер көрүп тургандай, 6-класстын окуучуларынын билим сапаты 5-класстын окуучуларынын билим сапатынан жогору экен. 84 окуучу окуганы менен 75%, 120 окуучу менен окуган класс менен 40% канчага барабар экендигибизди салыштырганда, демек 6-класстардын билим сапаты жогору экендиги көрүнүп турат. Балдар, эми келгиле, мен доскага бир нече жазууларды жазып койдум. Ушуну окуганды үйрөтүп коеюн силерге. Мына биринчисин карагылачы. А 24дөн чоң, так барабарсыздык. А 24дөн кичине, бул дагы так барабарсыздык. С 0,3дөн чоң же барабар. С 5ден кичине же барабар. Бул экөө тең, так эмес барабарсыздык. Үчүнчүсү кош барабарсыздык болуп турат. Муну окулушунда эки түрлүү окуп көрөйүн. Угуп тургулачы. X саны 5ден чоң, 18ден кичине деп окусаңар болот. Ж 5x-тан кичине, x 18ден кичине десеңер болот. Бул кош барабарсыздык. Кийинки кош барабарсыздыкты окуйун. А саны -3дөн чоң же барабар, 4дөн кичине. Ж -3 Адан кичине же барабар, А 4дөн кичине. Көрдүңөрбү? Демек, барабарсыздыктарды туура окуганга үйрөнүшүңөр керек. Эми мен ушул барабарсыздыктар менен чыгарылуучу дагы бир маселенин шартын көрсөтөйүнчү, көңүл бурабыз. Мынакей маселенин шартын окуйбуз. Автобуста 24дөн ашпаган адамдар бара жатат. Автобустагы адамдардын санын n тамгасы менен белгилейли, анда барабарсыздык түрүндө жазалы. Демек, карагылачы, 24дөн ашпаган десе, n барабар 24 болушу мүмкүн. Ж 24дөн кичине болушу мүмкүн. N кичине 24 болушу мүмкүн. Мына ушул эки учурду карагылачы. N 24кө барабар болушу мүмкүн. Ж n 24дөн кичине. Демек, ушул эки барабардык менен барабарсыздыкты бир эле n кичине же барабар 24 деп жазып койсок болот. Көрдүңөрбү? Демек, автобуста 24дөн ашпаган адамдар бара жатат десек, аны математикалык моделин n кичине же барабар 24 деп жазып койсок болот. Окулушун карагыла, n кичине же барабар 24 деп жазсак болот. Көрдүңөрбү? Демек, туюнтмалардын маанилерин же сандарды салыштырууда ушундай барабарсыздыктардын белгилерин колдонобуз. Балдар, мен азыр салыштырууда айрым учурда кош барабарсыздыктарды колдонобуз дебедимби? Ошого карата жашоодон бир мисал келтирип көрөйүнчү. Мынакей менин бул жагымда туш кагаздары турат. Башкача айтканда, үйдү жасалгалоодо колдонулучу обои деп коебуз, туш кагаздарын көрүп турасыңар. Бул жагында ошонун этикеткасы турат. Эми ушул этикеткага көңүл бургулачы. Этикетканын бир жеринде минтип жазылып турат. 10,5 метр плюс минус 1,5% деп турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Ооба балдар, биз демек туш кагаздарын сатып алган учурда, ошо сатып алып аткан туш кагазынын рулону точно 0,5 метр эмес экен. Плюс минус 1,5% деп атат. Демек, ушул 10,5тен 1,5% канча болсо, ошону кошуп, кайра кемитип жазып койсок, бизде кош барабарсыздык жазылат. 10,5тен кичине бир нече метрге, же 10,5тен бир нече метрге чоң болуп калышы мүмкүн экен. Көрдүңөрбү? Демек, туш кагаздарын сатып алганда дагы ушул этикеткасындагыдай эле жашоодо таптак ошончо узундуктагы эмес, бир аз андан кыскараак, бир аз андан узунураак болуп салыштырууга туура келет экен. Демек, достор, мен бүгүн силерге туюнтмалардын маанилерин салыштыруу тууралуу ой бөлүштүм. Демек, кайрадан силер менен жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.